Жетекчинин желиккен кызы жалдагы эне жана баланы коргоо борборундагы врачтардын чатакташканы. Айтайын дегеним бул ызычуу салып жаткан кыз аталган борбордун жетекчисинин кызы. Ошол жакта врач болуп эмгектенет. Жетекчинин тууганы же кызы болсоң эле ар кимди урушуп кызматтан кетире берсе болобу? Бул тууралуу журналист Азамат Мамбетов өз баракчасына жазып чыкты. Булак Назар Ньюс. Я тебя достала! Все достали! Потому что у тебя истерия постоянная, мне нашел виноват, руку я сказала, убирайтесь! Беги, Майя, успокойся! Я сказала! Чинара, я не ну с ума! Упай, нормально. Если ты собираешься решать конфликт, надо не врать! Где мой друг? Где Алпа? Где Кал? Не трогайте меня, я сейчас злая. Тихо, успокойся. Ты меня поняла? Точно? Чтобы такой темни вообще не было. Успокойся. Урматтуу Москва шаарындагы мекемештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Ата журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында депутат Жеңишбек Токторбаев өлкөдөгү маданий мекемелердин абалын сындады. Токторбаев өлкө боюнча 1068 китапкана болсо, анын 202си оңдолуп, 8.744.000 сом бөлүнгөнүн, ар бирине 43.000 сомдон туура келгенин, бирок бул сумма өтө аз экенин айтып, мекемелерди оңдоо үчүн бюджет талап кылууну, өкмөт башчыга, депутаттарга кайрылууну сунуштады. Мен билем, филармонияда 35-40 жылдан бери комуз чертет, кылгыяк тартат, бири да наамал элек. Жарым жылангач фонограмма менен ырдагандарга нам бересиңер. Сиз спортту билбейсиз, маданияттын өкүлүсүз, пенсияга чыкканча иштеңиз. Бирок сизден учурда жасалган иштер болушу керек. Көрдүңүзбү, Камчыбек Кыдыршаевич кандай иштеп жатат? Бирок ал түбөлүк иштебейт да, балким 5 жыл, балким 1 жыл иштейт. Кандай имараттарды куруп, элге кызмат кылып жатат, деди Токторбаев. Алтынбек мырза, мен түшүндүм. Так, дагы бир суроо. Акыркы жылдары маданият кызматкерлерине үй курулдубу? Жоқ дегенде бирден комнат. Мен маданият кызматкерлерин абдан сыйлайм, абдан урматтайм. Алар эми ички дүйнөсү менен театрда жашайт да. Эртең менен кирет, кечинде чыгат. Алар башка жумуш жасабайт. Бизнес колунан келбейт, алып сатуу колунан келбейт. Алар ошо театрда жатып, театрда турушат да. Мына ошо канча үй салып бердиңиз? Жок дегенде жанагы ГИКкеби, ипотекагабы бир жок дегенде биздин мындай маданият кызматкерлери үй алдыбы? Жеңишбек Шырмаматович, бул боюнча мен сиз айтпадыңыз, мен биринчи министр болуп келгенде 2014-2015 жылы атайын маданият тарабына үй салуу боюнча жер алганбыз. Бул ошол эле азыр Дасмия комплексинин ар жагында турат. Бул боюнча атайын каражат бөлүнүп 340 миллион сомдой каралып, бирок ошонун 40 миллион сомдой освоить этилгенден кийин кийинки жылга өтүп кетип, каралбай калып токтоп калган. Бул боюнча биз азыр ГИК менен 2 этажы бүттү, 5 үй курулмак бул жакта. Аба каражат кийинки жылга освоить этилбей кармалып калгандыгы үчүн кийин берилбей калган. Бул 2016 жылы берилген бул каражат. 2016 берилген. Азыр тиги имараттын 2 этажы бүттүбү? 2 этажы бир эле имарат башталган, негизи 4 же 5 имарат курула турган жер. Азыр бул боюнча биз ГИК менен сүйлөшүп, ошол ишти уланткан атабыз. Азыр качан улантасыз? Уже күз болуп атат го, 2 айдан кийин уже күз болот. Качан, быйыл бүтөсүзбү? Жок, быйыл бүтпөйт, бирок биз ошо ГИК менен сүйлөшүп, быйыл же эмдиги жылы аерде бир имаратты бүтүрүп, анан кийинкисине өтүү боюнча сүйлөшүп жатабыз ГИКке. Алтынбек мырза, бүтүп атат, буйруса бүтөт, Кудайым буйруса бүтөт, туура айтасыз, абдан туура айтасыз дебей, мага келбейсизби депутаттардын алдына? Келбейсизби Бакыт Үсөновичтин жанына? Келбейсизби Шайлообек мырзанын алдына? Келбейсизби менин алдыма? Келиңиз, айтпайсызбы, урматтуу депутаттар, мондай болуп атат, акыбал начар, театрлардын акыбалы начар, акча жок, акчага жардам бергиле деп айтпайсызбы? Акылбек Үсөнбековичтин алдына барып жатып албайсызбы? Плакатты көтөрүп акча деп. Мен Акылбек Үсөнбекович абдан жакшымын. Мен айтат болчумун,
Максут Мырза акча берели, уят артисттерибиz, маданият кызматкерлери көчөдө калды. Жок дегенде уйку берели деп. Качан бизге артисттер керек болгондо, биз алар жөнүндө ойлойбуз. Коноктор келсе тим эле арендага көйнөктөрдү алып, арендага шөкүлөлөрдү алып, арендага туфлилерди алып, арендага комуздарды алып тизип коебуз, тим эле помада менен боеп. А самым деле алардын жумушу жашоо шарты абдан начар. Абдан начар жашоо шарты. Мынакей сиз тарынбаңыз мынакей. Мен билем мына филармонияда иштеген артисттердичи 35-40 жылдан бери комуш чертет. 35-40 жылдан бери кыяк тартат. Оос комузда отурушат, контрабаста отурат. Бирөө дагы эмгек сиңирген артист алган жок. Эмгек сиңирген артист алган көргөн жокмун алардын. Жарым жылаңач, фонограмма менен ырдап, bir-эки жолу бийлеп койсо, ага эмгек сиңирген артист бересиңер. Ömür boyu Baykuş ошол филармония алдында карып барып чирген биздин маданият кызматкерлерине эч нерсе жок. Мен айтып отпайм, Алтынбек Мырза, сиз спортту билбейсиз, спорт боюнча сиздин түшүнүгүңүз жок. Сиз мына Кудайым бурса иштеңиз, пенсияга чыкканча иштеңиз. Бирок азыр могу иштеп турган мезгилиңизде сиз жөнүндө коллективчи мынакей Максутов келгенде мондай кылган деп туруп сизди пример кылыш керек. Мына көрдүңүзбү теге Камшек Кылышбаев кандай иштеп атат? Мынакей ал киши вечно иштебейт да. Может 1 жыл иштейт, может 5 жыл иштейт, может 10 жыл иштейт. Көрдүңүзбү кандай кылып имараттарды куруп элге кызмат кылып атат. Эгер сиз ошондой элге кызмат кылсаңыз, сизди коллективиңиз өзү айтат. Алтынбек Мырза, калыңыз ушул жерде деп. Калыңыз, иштеңиз деп. Андан кийин Алтынбек Мырза дагы бир маселе, мына коомдун арасында сиз жөнүндө абдан мындай сөз бар да. Алтынбек Мырза ушул министр болуп келгенден бери абдан толуп алды деген сөздөр бар да. Абдан толуп, анан бир аз байып алды деген сөздөр көп да. Ушундай сөздөр болбош керек. Эгер сиз иштесеңиз, сиз ушундай сөздөр болбойт эле. Мынакей мен билем, Расул Маматкулов, Бек Борбиев, Марымбек Осмонов, Динара Акулова, Ачурек Иманалиева, Фарида Кемелетиги, Омурзакова, Алтынай Нарбаева, алар жашоо шарты жакшы, туура артисттер. Мен абдан урматтаймын, сыйлаймын, абдан мыкты артисттер. Алардын жашоо шарты жакшы. Качан көрсөң ресторандарда, качан көрсөң ырдашат, $100, $200, $500, $1000 чейин алышат. А именно филармония иштеп жаткан биздин маданият кызматкерлерин карап коюңуз. Үй жагынан карап коюңуз. Анан кийин ошолор менен сүйлөшүп чыктым. Кирсем айтат, "Дай байке" дейт. "Бизде комуз алып бербейт" дейт. "Комуз өзү сатып алабыз, бул менин өзүм комузум" дейт. "Кыякта өзүмдүкү" дейт. "Оос комузчу" десе, байбайке "Оос комуз өзүмдүкү" дейт. "А формачы" десе, "Форма да өзүмдүкү" дейт. "Эчтеме алып бербейт бизге" дейт. "Все сами покупаем". А гримчи десе, "Ой, байке де грим боюнча молчите" дейт. "Мен вообще грим бербейт" дейт. "Өзүм эптеп, теге туш-пуш коюп бирдеме кылам" дейт. Ушул маселени карашыңыз керек да. Сиз маданият кызматкерисиз. Мен сизге ушул боюнча жооп берип койсом болобу же өзүңүз эле айтып бересизби? Жок, жооп берип коюңуз. Сиз өткөндөгү докладты окуй калсаңыз керек. Өткөндөгү, урматтуу министр, өткөндөгү спектаклиңизди көрдүм. Өткөндө театрализованный представление кылдыңыз. Ал спектакль, жомокту көрсөттүңүз. Сиз натуре иштеп көрсөттүңүзчү мынакей. Давайте хотя бы мына тиги гикке алган үйдү давайте куруп бериңиз, мен айтам, "Ай, мыкты жигит экен" деп. Мен сиз менен кошулуп чуркаймын тиги гикке. Макул. А кечээ көрсөткөнүңүз ал театрализованный представление, жомокту спектакльди көрсөттүңүз. Yeah.